Oşondoy sonun yerinde, bolboson ordolu oştun töründe. Oşol atayın gelip durabız, Akbuğranın boyunda, kökbörü bolgon toyunda. Kananayda turgan neçem bir, oylor geldin oyuma. Hant gene karaça, balvandardın ırdaylı, bir koldop yerden ulaktı, algandardın ırdaylı. Mağarasından alparıp, bugün salgandardın ırdaylı. Uşunda gökbörünün ötkörgön, toydu nesin baykasa kanıgı jigit durbaybın. Andıktan bugün şaşpayla, çındıktı çırkıratıp süylөгөн, azattık kadoy bul jerde, geli vırdap durabız, anı da biraz aytalı. Andıktan tuğandarmında turgan soň, televideniya jagынан, Akkalpak Kırgız kalkıma, jaratkan Kuday Tağladan jakşılık aytıp kaytalı. Tapagay азыр эле төө утуп алды, кандай болду? Кыйынчылыкты айтып берсеңиз. Эми кыйынчылык көрүп атасыңарго, бир миңдей аттын арасынан алып чыгыш кыйын болду эми. Кайсы ат менен келип кетти. Жерди ат менен алып чыктым, бурун ат менен. Аркада. Бул ат мененби? Бул төөнү буга чейин төө утуп көргөнсүзбү? Көйлө жол уткам. Төөнү. Бир канча Бул жол. төөнү эмне кылат? Төөнү эмне кылат? Багабыз да, мал катары эле багабыз. Төө деген аты бар. От жейт, жем жейт ушул эле. Бул сатса канча турат мисалы баасы? 50-60 миң турат. Анда көп эле. Анда сиз төө утсаңыз телевизор утпадыңызбы? Телевизорду эле уттум, көйлө сорун уттум. Буга чейин нелер уткансыз? Эми көп, канча жол, бир нече жол төө уттум, бир нече жол машина. Самолет эле калыптыр да? Жок, самолет утуп элекмин. Самолет утсаңыз плат болот. Кой, эчки эсеби жок эле алдым. Анда сизди бул жерге келгенде башка улакчылар карап турушат экен да, Каракожадан тапа келдиби, келбедиби деп. Эгер келген болсо, тапа келди, бизге тийбей окшойт деп ойлосо керек э? Ол жогондой деле эмес го, эми ушунча кишиден насиби да, эми биздин жаныбызда кошо улак чабып калган мына Тилек инигилерге окшогон, Нурбек, Бакыт, бу Жеңиш, Жандар ошон жардамчыларыбыз бар, кошо чогобуз, бири-бирибизге жардам беребиз. Бир жерден бир айылдан келебиз. Балдарым бар, чоңоюп калышты, улак чабып калышты. Жанагы Азия оюндарында же Олимпиадада кыргыздар барып утканда Кыргызстанга чалып сүйүнчүлөйт го. Апа мен алтын уттум, апа мен күмүш уттум депчи. Сиз аялыңызга чалдыңызбы? Жок, чалбадым. Телефон жокпу? Жок. Чалып койбойсузбу? Чалбадым эми. Келинчегиме кечкурун чалып койсом деле үлгүрсөм керек. Кантип жууп атасыңар аны? Жууп элекпиз пока, эми азыр эле алдык 5 мүнөт. Сиз кандай ойлойсуз бул? Эми жуюбуз да. Көкбөрүнү дагы кантип ойноп турсо, бул эл аралык деңгээлге алып чыгып, Кыргызстан атын ушул көкбөрү менен улак тартыш, улуттук ат оюндар менен таанытса болобу? Ой, эми биздин Кыргызда ат оюндан башка эмне оюнубуз бар? Хоккей ойнай албасак, футбол ойнойбуз. Конечно, ат оюндар менен дүйнө жүзүнө таанылсак болот. Бул жердатты кантип багасыз, кантип топтойсуз? Сырлары барбы өзүнүн? Инимдике. 10 кило жем берет. Күнүнө бир пресс берет. Бул атты багыштар өзүнчө бир чоң чыгым окшойт да. Атты эми бул деген бир үйлөрдүн жеп чыккан тамагынан көп тарап калат. Ошончолор расход кылабыз. Үйгө утуп барган килемдер, телевизорлор батпай кетпедиби? Үйдө же кеңет таспы же туугандар таспы анда. Эми туугандарга беребиз, бала чакага беребиз. Бейба бечара колуна жокко подарок этип коебуз. Мына биздин сорун. Дуа кылып коюңуз деп, ушинтип коебуз. Ана баарын апарып жей берсек, онда батпай кетет эле. Батпай кетет да. Улакчылардын колун бир көргүм келди. Палвандын колу кандай болот экен мына? Мына колум жакын эле сынып калды эле, бир 15 эле күн болду. Улактан, Ооба. Врачтарга көрсөтсөңүз деле
билбейт болуш Эми врачтарга көрсөтсөк деле ушуда болду дейм. Могу жериңиз эмне болду? Бүгүн серилди. Бул жер серилди. Бул башта болгон. Ат да күчтүү болуш керек, адам да күчтүү болуш керек. Өкөтөн келишкенде анан улап келет. Ат сизди тааныйт болуш керек, э? Тааныйт. Көргөндө деп койсо керек. Канча жылдан бери чаап жүрөм, тааныса керек. Биз азыр медициналык тез жардамдын машинеси менен кошо бул улактарыш болуп аткан талаага кетип атабыз. Бул жакта азыр бирөөнүн буту абдан чоң жабыр тартып, врачтар кетип атат ага жардамга. Бүгүнкү улакта көп эле болуп атабы ушундай эмелер? Жабыр тарткандар. Жок, аз болуп атат. Бирок эмне болду мисалы канчадан кайрылды? Бир 3-4 кайрылдыбы? Азыр 2 ос кайрылды. Эмне болушуптур алар? Бир осунун бүтө сынган, азыр энди кетип атабыз. Бирөөсүнүн буту сынып турбу? Азыр дагы бирөөсүнө бүгүн кетип атабыз, э? Азыр энди кетип. Азыр эле бирөөлөрдү уколдодуңузга эмне болуптур? Азыр кабыргасы сынган. Кабыргасы сыныптыр. Азыр эле бир жигиттин бул жерде улакчы жигиттин кабыргасы сынып, врачтар больницага барып, ооруканага барып көрүн деген кеңеш беришти, бирок ал абдан улакка катуу кызыкканы байланыштуу кабыргасы сынса дагы бул көкбөлүү талаасына кирип кетти. Ооруканага барбай койду. Биз азыр келдик бул жерде дарыгерлер менен. Енді асты кесіп жоқ әлет жөме. Байлық болды ағы жаңа аз. Az байлағаныңыздар да тур емес байланса ой тағы. Оң жақ қолым жоқ. Атырып кетті. Демек, мына жердештерінен бір жарым бар ғой? Жоқ, маңдай қайырып кетті. Өзін қоша барып, арқасынан өтеді. Азыр бул жактын оорусунан эмне канча тарбай турган болдуңуз? Азыр менде неме наркотический неме кылып атабыз. Сильно действующий. Атыңыз ким? Атын Тырстық. Көптөн бери улак чабасызбы? Очайында ушундай бир травма бар. Акаң ба сен? Майдан чүйдө көп кылгам да. Не жылган? Кандай айтмыштыр? Азыр эмне болду? Аттын башы тийдиби же дебелеп кетиптиби? Бурулганда бутун кайрылып калды. Тырсык байке Атайын Караколжодан келген экен, тилекке каршы оор жаракат алып азыр буту сынып, врачтар болсо ооруканага алып кетишти.
байген сиз утупсуз да. ооба. Бул кыйынчылык болду улакты ташташ? Эми кыйынчылык болду. Эми бул жерде бул улакта бизде эме деп коет да, оомат да бул. Ушул Кудайым бизди көзүсүз болуп, кичине биз жака эме кылып оомат берген экен. Кудайым колдоп ушул машинага таштап алдым. Сиз өзүңүз мындай пландаштырып келдиңиз беле? Менде ушунчалык күч бар, машина Жок. күч бар, машинаны барып утам деп келдиңиз беле же кандай? Чында бар жоо келгенде үйдөн чыкканда биринчи Алладан сурап, бир Куран окуп, анан пата кылып чыккам. Мен постоянно ушундай кылып чыгам үйдөнчү. Анан Кудайым берди бүгүн. Анан бүт эле ушул жерде бир 1000-2000 адам келсе баары эле машина алам деп келди да. Бизге оомат болуп кетти да. Машина уткан атты 1 минут көрсөк болобу биз? Болот. Сиз журналист болдуңузбу? Болду. Мына атты мингизгиле. Белин кармап, эгер кармап. Бир жипке алмаштырып алгам муну. Жипке алмаштырып алгансыз? Буга мына бир канча машиналерди утуп келген Акжалды азыр Азат Түпөстөн кабарчылары мени утат. Акжалбы? Акжал. Канча машина утуп? Сары кашка. 4 машина утуп. 4 машина утуп, Чапайлашына бастырып алып. Аптан алып катып кетет да, кей кылып. Акжалдай болсун. Рахмат. Жакшы машина экен, Рахмат. Мерс минбепсиз да буга чейин? Мингемин. Мерс сатып, жипти алып анан жипке атты алмаштырып алып, мерсин жок эле да. Жакшы экен. Улук болсун, сонун машина экен. Кудайым берсин. Бар жок Алладан да. Рахмат Кылычбек, Рахмат силерге да. Ушул кыргыз саясатчыларынын көкбөрү оюнуна жасаган салымы менин оюмча аябай жакшы жашаган. Себеби азыр Кыргызстан аябай саясатташып кетти. Карысынан жашына чейин, карапайымынан чоң саясатка чейин саясат менен алып бурушуп атат. Ошонун фонунда саясаттан башка да мындай кыргыздын бир традициялуу, салттуу оюндары бар, салттары бар деп элди мындай бир стабилдүүлүккө, мындай элди кыргыздын бир урух дүйнөсүнө, салт санасын жандандырууга болгон аракеттер мени аябай кубандырат. Burada жоон топ депутаттар келип, баары көзүңөр менен көрдүңөр, ат үстүндө ойногон, улак тартып жүрүштү азыр. Эртең аябай эле бүгүн баягы улак тартканда эзилип каласыңар го, парламентте иште бир аз чарчап калат болушуңар керек, Жок, наоборот, бул спортто бизге бул дем берет, бизге күч берет, наоборот, эртең баары жакшы иштейбиз. Илгери ушул мындай аш тойлордо ушинтип уюшуп, анан чоң маселелер чечишкен да илгери кыргыздарчы. Азыр эми көп саясатчылар топтолуп, мындай президент шайлоо сыяктуу нерселерди сүйлөшпөй элесиңерби? Жок, бул улактын улуттук оюнунун артында эч кандай саясат жок. Биз элге эле жакын аралашып, элге келип, кичине аралаша турган эле оюбуз ошол. Кошумча плюс 1 койгондагы башкырга. Телевизорго бир кой кошуп беребиз. Бүгүнкү мына Ош шаарындагы ат майданында абдан чоң деңгээлде өттү улак. Негизинен 4 автомашина жана бир канча төөлөр, тайлар, кыскасы белектер абдан көп болду. Жөнөкөй эле көрүүчүлөргө дагы бир топ белектер ыйгарылды. Биз силер менен болсо коштошобуз. Биз силер менен келерки дүйшөмбүдө дагы ушундай эле кызыктуу темалар менен көрүшөбүз. Көкбөрү тартыла жигиттер, кыргыздын жигиттери.